Боздак районунун Барпы айыл өкмөтүндө күндүзгү стационар иштеп баштады. Таймураз Ташиев өлкөдөгү белгилүү спорт комплекстеринин бири болгон Таймураз спорт ордосун берген. Барпы жаштар уюму, Барпы айыл өкмөтү жана Таймураз Ташиев тарабынан материалдык колдоо көрсөтүлүп жатат. 50 месталык койка коюп, врачтарды алып келип, күндүзгү стационардык кабыл алуу пунктун ачтык бүгүнкү күндө. Мына Барпы айылыбыздын, Барпы айыл өкмөтүбүздүн тургундарынын баардыгын учурдан пайдаланып мындай эскертип кетет элем. Кимде-ким оорунун белгилери байкалса, температурасы көтөрүлсө, тезинен ушу Таймураз спорт клубуна келип, ушу күндүзгү стационардык пунктка келип, өзүнүн ден соолугун текшертип, ушул жерден күндүзү дарыланып чыгып кетсе болот. Врачтарды, медсестраларды, санитаркаларды биз өзүбүз каржылап атабыз. Себеби биз стационар ачкандан кийин мамлекеттик врачтарды сурасак, бүгүнкү күндө жетишпейт экен. Биз өзүбүз врачтарды таап келип, өзүбүз каржылап, бүгүнкү күндө элдин ден соолугуна камып көрүп атабыз да бүгүн. Мекенчил балдарыбыз бар экен. Мына Барпы жаштар уюму деп кечетен бери өздөрүнүн салымдарын алып келишип, мына кандай дары дармек болсо сатып алып келип берип атат. Биздин элдерибизге ушу дары дармектер бекер болсун. Андан сырткары врачтарга тиешелүү кандай каражаттар керек болсо бүгүнкү күндө алып келип, бүгүнкү күндө камсыздап берип атышат. Мен андан сырткары мына Камчыбек Кыдыршаевичтин уулу Таймураз өзү келип, мына элге кызмат кылып атат. Ушул жерге койкаларды коюп, мына шарттары бар экен. Баардык шарттары бар экен. Мына кондиционерлер иштейт экен, вентиляторлор иштейт экен, абаны тазалап турат экен. Эң шарты бар ушул жер болду, ыңгайлуу. Ошондуктан ушул жерге койкаларды коюп даярдадык. Стационарда дарыгерлер жана кайрылгандар үчүн зарыл болгон медициналык каражаттар учурда жетиштүү. Бирок жардам берүүнү каалагандар үчүн эшик ачык. Кечетен баштап эле уже күнүнө ондон бир тап кайрылып, бул жерде жардамын алып ататын. Эртеменден бери уже 20га жакын бир тап келип көрүнүп, жардамын алып, кеңеш берилип, ошо үй шартында дарылана тургандар үй шартында, анча-мынча тилекке каршы больницанын шартында дарылана тургандарды эми бул күндүзгү стационарда көпкө кармай албайбыз, ошо больницага жөнөткөн туура келет. Аны эми ошо негизинен ушу санитардык эпидемиологиялык акыбалга байланыштуу ушу эрежелерди, ошо протоколдордун негизинде иштеп жатабыз. Кудайга шүгүр, жакшы ушунча ушу именно ушу стационардын салымын ачылышына салым кошкондордун саны өтө көп. Эми баардыгын атап өткөндө дагы убакыт азыраак. Ошо эми түрдүү материалдык жактан ушу кечеги күнү мына Таймураз өзү дагы алып келип кислородный концентратор бирөөнү бизге берге ушу стационарга тапшырып кетти. Ошо шүгүр азырынча иштеп жатабыз. Дагы эми ошо кырдаалга карап дагы ишти алып бара беребиз да. Эми эртең саат 8ден кечки саат 6га чейин ушул жерде ошо тынымсыз медициналык жактан жардамды алсаңыздар болот. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.